Yoldaş Premier-Ministr, Özgürce Qardalar Ministri özlük kuramı, ört kutkarı saymanların kavlalı boyunca tüzüldü. Ministrin orunbasarı Palpay Akmada. Саламатсыздарбы? Erkin tur. Өлкөбүздүн аймагында акыркы жылдары автоунаа, өрт кырсыктарынан адам өмүрлөрү жоготулары көбөйүп келет. Ошону менен эле бирге ыкчам чара көрүү менен өрт куткаруу кызматынын куткарчыларынын өз өмүрүн тобокелдикке салуу менен көптөгөн өмүрлөрдү сактап келет десем адашпаймын. Министрлик тарабынан этап менен өрт куткаруу кызматынын түзүү жана алардын материалдык техникалык жактан жабдуу боюнча жумуш жүргүзүлүп келет. Куткаруу кызматынын өркүндөтүү багытында түзүлүп жаткан өрт куткаруу кызматынын түзүлүшү министрликтин дагы бир жетишкендиги болуп эсептелет. Айта кетсем, бүгүнкү күндө министрликтин өрт куткаруу бөлүктөрүнө берилүүчү автоунаалар потенциалдуу кооптуу аймактарга өзгөчө кырдаалдар учурунда жабыр тарткан, өз убагында натыйжалуу жардам көрсөтүү жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү үчүн багытталат деп сөз берип кетем. Аталган өрт куткаруу кызматынын бирдиктүү нөмөттүк диспетчери 112 кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн жумуштардын жыйынтыгы өрт жана башка өзгөчө кырдаалдардын кесепетинин пайда болгон жоготууларды 20-30% кыскартууга, жабыр тарткандардын санын 5-10% азайтууга мүмкүндүк берерине баса белгилеп кетемин. Ошондой эле биз айта кетчү нерсе, мамлекетибиздин тарабынан дагы 2 миллион 300 миң сомдук мына бүгүн рукава мындайча айтканда шланглар дагы тапшырылып отурлат. Бүгүнкү күндө биздин өрт куткаруучулардын өтө көйгөйлөрүнүн бири болуп турган. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуулары, сөзүмдү аяктап жатып, Кыргыз Республикасына табигый кырсыктардын коркунучун азайтуу жаатында министрликтин демилгелерин колдоп келгендигине дагы бир жолу Япон өлкөсүнүн өкмөтүнө, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасына ыраазычылык билдиремин. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, урматтуу Кыргызстандагы Япония өлкөсүнүн элчиси, ООНдун биздеги программасынын туруктуу жетекчиси, сиздерге биз биринчиден абдан ыраазычылыкты билдирип, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасында тобокелдиктерди комплекстүү башкаруунун потенциалын жана Борбордук Азияда регионалдык кызматташтыкты чыңдоо долбоорунун алкагында бүгүнкү мына иш-чарабыз Япония өкмөтү тарабынан Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүүчү куткаруучу кызматтарына авариялык куткаруучу жабдуулар менен жабдылган 22 автотранспортты берип жатат. Бул абдан биз үчүн чоң жардам деп белгилейбиз. Бул техника өзгөчө кырдаалдарга өз убагында жана натыйжалуу чара көрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча тапшырмаларды, милдеттерди жогорку деңгээлде аткарууга мүмкүнчүлүктөрдү өзгөчө кырдаалдар министрлеринин составына, жолдошо курамына мүмкүнчүлүк түзүп берет. Я рад принять участие в церемонии передачи автомобилей в рамках проекта укрепления потенциала по комплексному управлению рисками в Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в Центральной Азии. Проект реализуется в соответствии с представленной Японией в ноябре 2015 года во время конференции по климату в Париже программой Actions for Cool Earth 2.0 об оказании помощи в области политики изменения климата с целью оказания содействия приспособлению Кыргызстана к изменению климата, а также Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы. Жерден суды сордырып алған.
акыркы жылдары ушулар менен элдин арасында кошулуп элдин гранттардан алар тендерден өтүп жакшы алган шаймандар менен $16,000 шаймандар менен өтүп азыр ал жактан да көрсөтөбүз азыр бул бүт ушул инструменттер Bütün benim var. кескен Современный, заманбап темелерим var. болгар Бензин машина жүргөндө дагы жылып кетпестен бүт толук бар. Разработкаларым сам провод заказ кылып чыгарып берет. Рабочий Машина Япония. Өзүңүз кайерден келдиңиз? Япониядан Япониядан келдим. ушул жерден алып туруп Баарын алып иштетип биринчи куткаруу иштерин Мына камера деме. Сиздики, мындай кырсыктар азырлык болсун бирок. Ошончо да бизде азыр биздин партнерлорубузга чоңураак. Уже поедете, да? Там же будете. Кочевника поедете, Игорь? Are you going to the games? Мы там ждем. Ошол жактан жолуга алсаң. Өзüm карап коем. Бул негизи Бириккен Улуттар Уюмунун программасынын өнүктүрүү программасынын негизинде алкагында жана ошондой эле Япон элчисинин колдоосу менен алынып келген. Бул иштердин баары башталышы 2017 жылдын январь-февраль айындарында башталган. Мына бүгүн ошо сүйлөшүүнүн келишимдин негизинде бүгүн аталып кеткен техникаларды жана шаймандарды кабыл алуу аз эми болуп өттү. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле акыркы мезгилде ошо өзгөчө кырдаалдардын саны дүйнө жүзүндө жана ошондой эле Кыргыз Республикасында аябай саны көбөйүп баратат. Андан тышкары ошо өзгөчө кырдаал болгондо, өрт болгондо көптөгөн адамдар каза таап атат. Андан тышкары ушу мамлекетибизге көптөгөн материалдык чыгымдарды алып келип атат. Ошо өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча, өзгөчө кырдаалдын санын азайтуу боюнча ушу шаймандарды, техникаларды алып ошону жокко чыгаруу боюнча алынып келген техникаларды